Экс-ажо Сооронбай Жээнбеков сотко чакырылды. Арыбаңыздар, жаңылыктарыбыз мына ушундан башталмакчы. Кеттик анда. Бишкек шаардык соту Дүйшөнбек Зелалиевдин иши боюнча тагыраак айтканда банктын ячейкасында табылган $1 миллион тууралуу Сооронбай Жээнбековду суракка чакырды. Камактагы саясатчы Зелалиевдин жактоочусунун айтымында, тергөө убагында банктан алынган акчалар Жээнбековдун шайлоо өнөктүгүнө камдалып, анын өзүнө тапшырылган. Бирок Жээнбеков президент болуп турганда аны суракка чакыра алышкан эмес. Ким билет, Сооронбай Жээнбеков соттун бул чакырыгына барбасы азырынча белгисиз. Себеби мыйзамга ылайык экс-президенттин кол тийбестик боюнча укуктары көп. Ал эми сотто иши каралып жаткан экс-премьер-министрдин иши мурдагыга караганда жеңилирээк болот окшойт. Себеби ага турак жайлар боюнча коюлган айып алынып салынды. Бишкектеги Залкар курулуш компаниясынын жүз батыры Асылбек Абылгазиевке таандык деген айыпка байланыштуу суроо берилди. Ал суракка баарын түшүндүрүп бергенден кийин бир күн ичинде кошумча текшерүү жүрүп, анын натыйжасында батирлер боюнча коюлган айып алынды. Бул фактылар Абылгазиевди мыйзамсыз баюу боюнча айыптоого жетиштүү далил жок экенин көрсөттү деп журналисттерге Абылгазиевдин адвокаты Данияр Эркинбаев маалымат берди. Адвокат Мухаммед Калый Абылгазиевдин бөгөт чарасы боюнча сот чечимине каршы жогорку инстанцияга даттана турганында өз сөзүндө кошумчалады. Мурда оппозициячылар камакка алынып жатса, эми минтип бийлик башчылары камакка алынууда. Ал эми кошуна Тажикстан биз баскан жолду басып келатышат окшойт. Себеби аларда оппозициячыл саясатчы камалды. Тажикстанда оппозициячыл саясатчы Махмурат Аденаев 14 жылга кесилди. Ага карата бейбаштык жана экстремизмге чакыруу беренелери боюнча сот чечим чыгарган. Мурда Аденаевдин уулу Хабибулла Ризаев да бейбаштык беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, $5.000 айыпка жыгылган. Аденаев Душанбе шаарынын мэри өлкөдөгү азык-түлүктүн баасынын кымбатташына каршы акция уюштурууга уруксат сурап кат жолдогон. Аз убакыт өткөндөн соң 5 декабрда Тажикстандын башкы прокуратурасы Аденаев кармалганын билдирген. Социал-демократтар партиясы Тажикстанда жалгыз оппозициячыл партия. Бул партия президенттик шайлоого бойкот жарыялап, талапкер көрсөткөндөн баш тарткан. Таласта эт комбинаты курулабы? Бул да болсо элдин үмүтү. Жер үй алтын комбинаты ушул жылдын 15 февралына чейин биринчи алтынын чыгараарын өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын милдетин аткарып жаткан Жыргалбек Сагынбаев ачыктады. Анын айтымында жер үй алтын комбинатынын каржылоосу менен Талас облусунда Евразиялык экономикалык биримдик өлкөлөрүнө эт экспорттогон комбинат курулат. Бул маалыматты Жыргалбек Сагынбаев Спутник радиосуна билдирди. Ишканалар ачылып, элибиз байып, социалдык көйгөйлөр чечилбесе, өлкөбүздөгү болуп жаткан кымбатчылык жанга батты. Суук катуу болгондуктанбы, айтоор көмүрдүн баасы да кымбаттай баштады. 1 тонна кара алтын баасы өткөн айга салыштырмалуу орто эсеп менен 75 сомго кымбаттады. Улуттук статистика комитети өлкөнүн аймактарда көмүрдүн наркынын баасын аныктады. Мисалы, Исфана шаарында кара алтындын 1 тоннасы 8.000, Баткенде 7.318, Ноокат районунда 7.846 сом, эң арзан көмүр Чаек айылында 2.500 сом, андан соң Нарында 3.500 сом, Балыкчыда 3.694 сом, ал эми Бишкекте көмүр 4.000 сом. Бүгүнкү күндүн жаңылыктары ушулар болду. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.